Мен бир эле окуяны айтып берейин. Ош шаарына келгенде, Ош шаарынын баягы азыркы эски автовокзалында бир 500 адам турат, талпа. Өтө адам көп. Эмне болуп атат деп ошол жерге мен жетип бардым. Ошол жерге жетип барсам, ортосунда 3 аял турат. 3 аял турат. Бир аял колунда кызы менен, 5 жашар кызы менен. Татар аял экен. Бир аял өзбек аял экен, колунда бир 2-3 айлык баласы менен. Анан кийин ушул эми ар түрдүү адамдар бар да, жакшы жаман сөздөр айтылып атат, өйдөлдүй болот. Мен ушуларды сактап калыш үчүн барып баягы кызды кучактап алып чыгайын десем, кыз мени карабайт, апасынын мойнун кучактап ыйлайт да, мама меня забирает депчи. Анан кийин мамасынын ошо кулагына мен айтып атам да. Вы скажите своей дочке, пусть за моей шею держится. Я ее спасу депчи. Я ее спасу. Пусть держится деп айтып атам. Десем, кызына кыйкырып атат. Доченька, держи за дяденьку. Дяденьку держись деп. Баягы кыз ушундай акылдуу кыз экен, мени кучактап, мойнумен кучактайт. Мен аны көтөрүп алыпсам, ал жагынан бутунан тартылышат, бул жагынан бутунан тартылышат, ар түрдүү адамдар. Ошондо мен өзүмө сыйлык алган жанымда пистолетим бар эле. Пистолетимди алып асманга 2 жолу атып, атканымда ал элдер качып калды. Айттым, эгерде ким жакындаса, пешенеңерге атам дедим. Эгерде ушул кызга, ушул аялга бирөө жакындаса, пешенеңерге атам деп туруп пистолетимди такап жүрүп, жанымда мен 4-5 балам бар эле. Ошолор болуп жүр, баяк кыз менен келинди, баяк 2 аялды. Алып чыгып кеттим талпадан. Алып чыгып кетип, ошол автовокзалдын жанында эле бир жалгыз 3-4 этаж үй бар. Ошонун биринчи подъездине алып барып, биринчи квартирасына алып кирип тапшырганмын. Ушуну сактап калыңыздар депчи. Сактап калыңыздар деп. То есть булдай окуялар көп болду. Бул биз улутуна карабастан, бул татар экен, бул кыргыз экен, бул өзбек экен дебестен, ушуларды кайгы капага түшкөн. Бир чоң бир нерсеге түшүп калган адамдар сактаган аракет кылып чуркап жүрдүк да. Мына ушундай окуялар боюнча жазылган менин китебим бар. Ушунун баарын жаздыңыз китепте? Ушунун баарын жаздым. Ошол татарка аялды жаздым, ошол кызды жаздым. Ошол кыз 5 жашта болуш керек эле. Мына ошол кыз азыр 15ке чыкты. 15ке чыкты ошол кыз. Ошол маалда көптөгөн жаман адамдардын сөзүн уккам менчи. Сиз ушинтип буларды сактап калып атасыз. Ал эми булар болсо бизди мына 2 күндөн бери баарыбызды өлтүрүп союп атат, жок кылып атат. Мен ошондо айткам, өлтүрүп сойгонго өлтүрүп союп жоо бербеш керек. Бизге жамандык кылганга жакшылык кылып жоо берели деп туруп ошол кызды көтөрүп чыгып кеткеним күнү бүгүнгүдөй көз алдымда. Ошолорду эстесем, жүрөгүмө кан айланат. Ошондуктан мен ал китебим жазылуу, даяр, бирок чыгаргым келбейт азырынчачы. Азырынча убактысы жете, убакыты чыга деп.